Мен четтен айтып келе берем, билесиңер да, биз бир жол келгенбиз, бияка курулай эметип. 24 майда, апрелде баштаганбыз. Майда сноустор башталган, апрелде сноустор баштадык. Мына кафе болчу. Бирок негизинен тарыхый өзүнүн орду, мына силер көп аксакалдар, эжелер билесиңер, бияк мал эме киши арена эле болчу. Бул жаңы бул трудовой резерв, эмгек резерв эмес беле. Мына саз болду, билесизби, мына цирк болчу мына ортосунда. Цирк эме турган. Сиз чакырып биз келгенбиз. Аны да качан бүтөт? Бүтпөй деп. Бир жылда бизде 3 түр автобус таап келдик. Мына электробус таап келдик 120. Казыр эмени көрсөтөбүз. Ютонгтор 95, Isuzu 72би? Канча? 72. 3 эшик кач? Бул автобустардын өзгөчөлүгү, булар 12 метр, 3 эшик, слайдовый эшик. Ар бир автобуста 9дан камера коюлган, 3төн монитор, сенсорный. Бактарактар бар беле ошол жакта? Мына өз бакты өсүп калган бактарды кара. Ошунча бул заводко 2 завод курулуп атат. Бул деген акитаж чыгарат, бияктан түтүндү тазалоо. Экинчиси болсо гүлдөн эме строй материал чыгарат. Мына бунусу курулуп калды. Кирип атканда көрдүңөр, уже эмени курдук койдук, сортировочный заводду. А биз аны жарым жылда коюп салдык. Урматтуу Бишкек шаарынан шайланган кезектеги 4-чү элдик курултайдын делегаттары бүгүн өзүңүздөр күбө болгондо 2025-жылы Бишкек шаарында көптөгөн ири долбоорлор ишке ашты. Бул жумуштардын бардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын жана көзөмөлдүн алкагында иштер жүргүзүлгөн. 2024-жылы 3-чү элдик курултайда делегаттар тарабынан Бишкек шаарына тиешелүү шаар инфратүзүмүнүн жакшыртуу жана жарандардын жашоо сапатын көтөрүү боюнча жалпы 76 сунуш келип түшкөн болчу. Бул сунуштардын негизинде Бишкек шаарынын мэриясы 42 маселени аткарып, 34 маселени аткаруу алкагында турабыз. Бир сураныч эми эртең республикалык деңгээлде курултай болот. Бизде бир эле сураныч бар, эми кылынып аткан иш чындан келгенде биздин милдетибиз. Аны деле биз дааназалап, мактанып, кыйынбыз деген жерибиз жок. Бирок көптөгөнү чын, канча жылдан бери чечилген эмес, каралган эмес. Эмгек резервде эмнеге көрсөттүк? Баарыңар билесиңер, баарыңар ошол жерге бир жер болбосо да барып көргөнсүңөр. Эмне деген акыбалга келген? Жанакы биз эме койбодукпу гостиницаны? Цирк болчу, билесизби? Цирк коюп койгон. Циркти эми ошол спорт аянтча эмес, цирк болуп калган да, бул анда болбойт. Анан биз мына жоопкерчиликти алып, аны жаздык. Кичи аренаны, жаштык аренаны көрдүңөр, бүт кафе, ресторан эле. Мына азыр спорт менен машык кыла деп шарт түзүп кетти. Ошондой иштерди биз улантканга даярбыз, жана суроолор болсо азыр көптөгөн суроолорго да жообун беришет балдар.